Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен көптөн бери ушу айта албай ичимде катып жүргөн бир чындык десем да жарашат. Кээ бир адамдарга, кээ бир ойлогон адамдарга дагы жооп катары мен силерге айтып коеюн. Ушул кайрылуу иретинде чыгарып жатам бул видеонучу. Садыр Жапаров боюнча мен колдогон, мен ишенген инсандардын бири бул ошол Садыр Жапаров. Садыр Жапаровду көпчүлүк адамдар ойлошот экен, ушактарга ишенишет экен, каркыраны саткан депчи. Каркыраны сатканга түздөн түз тиешеси бар деп туруп айтып атышат да. Мен ошолорго жооп катары мен силерге айтып коеюн. Урматтуу кыргыз элим, мен көптөн бери 2013 жылдан бери саясатка киришип, 13 жашымдан баштап киришкенмин. Азыр 20-га чыктым, 7 жыл болду. 7 жыл болду саясатка киришкениме. Ошондон баштап мен биринчи Камчыбек Ташиевди колдогом. Бирок ал тилекке каршы кээ бир сасык иштерди жүргүзгөн саясатчыларга алданып калдыбы же коркуп калдыбы билбейм. Камчыбек Ташиев жок эле болуп кетти. Тилекке каршы мен ишенген адам болчу ал. Андан кийин мен 2 жылдай ушул саясаттын артынан анализ кылып баштадым. Саясатчылардын кимиси таза иштейт, кимиси жан дили менен мамлекет мекен үчүн иштейт. Ошол жөнүндө мен анализдеп туруп 2 жыл иш жүргүздүм ушу анализдин артыначы. Мына ошентип жыйынтыктап жүрүп мен Садыр Жапаровго токтолдум. Эмне үчүн Садыр Жапаровго токтолдум? Анткени деген Садыр Жапаров бул кыргыз эли үчүн жаралып калган инсандардын жалгыз гана бири экен. Мен ушуга 2 жыл анализдеп отуруп ынандым. Бул да анализ кыйын, оңойго турган жок, аябай кыйын болду. Чынында ар бир саясатчыга маалымат алып, барынан ошентип отуруп жыйынтыгым ушул болду, туугандар. Мен бекеринен колдоп, жөн эле кызыкчылык үчүн колдогонум жок. Мен буну чын жүрөгүмдөн, ыкласым менен бул Садыр Жапаровду колдодум. Себеби бул колdoого муктаж жана колдой турган адамдардын жалгыз гана бири. Эми жанакы маселеге өтөлү. Каркыраны саткан деген маселегечи. Мен айтат элем ошол туугандаргачы, урматтуу кыргыз элим, ар бир ишти айтарда, ар бир ушакты айтарда баарынын факты менен, түрү менен, далили менен айтып интернетке жарыяласаңар, мына ошондо эч качан жамандык көрбөйсүңөр. Бирөөнү жамандап, ушак кылып, же башка кылып, же факты жок, же далили жок, бирөөнү жамандап чыгаргандан силер эч качан бир пайда көрүп кетпейсиңер. Болгону дагы бир атактуу адам. Ошонун артынан ушак жүргүзгөнгөр бул өтө чоң жаңылыштык, урматтуу кыргыз элим. Бул Садыр Жапаров эч качан каркырага сатканы тиешеси жок деп мен ачык айта алам. Себеби эч бир жерде факт, далил жок бул иштер боюнча. Эгерде кимдир бирөө факт, далили менен мага же мекенчилерге бетине коюп, мына далил, мына саткан деп документ түрүндө, факт түрүндө алып келип көрсөтсөңөр, ошондо гана ынанам. Ага чейин ушак же башка нерселер, ал нерсе мени эч качан кызыктырбайт, урматтуу кыргыз элим. Эч качан факты жок, далили жок ушактарга ишенбеңиздер. Мен силерге ошону айтат элем. Фактыга, далили жок нерселерге ишенип жүрүп ушул убакка келдик. Эмнелер гана болбой атат, урматтуу кыргыз элим, азыркы бийликтер эмне болуп атат? Өткөнүн айтып атат бирөө.
Алмазбек Атамбаев же Бабанов жакшы эле иштеп атат го тиги бул депчи. Мен провокация же наркы берки оюм жок. Мен болгон ачык чындыкты айтып коеюн, урматтуу кыргыз элим. Орусияда иштеп жүрөбүз, Орусияда иштеп жүрөбүз. Анан алар айтышат да, Орусияда баягы жеңилдиктерди кылып койду же башка кылып койду депчи. Рахмат ага, рахмат. Жеңилдик болуптур, жакшы. Бирок деген жери бар, урматтуу кыргыз элим. Бирок ушул жерде мен Новосибирск шаарында 2 жыл болду келгениме. Ушул жерде көрүп, кыргыздарды көрүп, ушунчалык жүрөк ооруйт, жүрөк эзилип кетет. Урматтуу кыргыз элим, көчөдө кетип атсаң, ар биринин домдордун, үйлөрдүн алдында көчө шыпырып жүргөн, пол жууп жүргөн, бирөөнүн жүгүн чыгырып аткан же бирөөгө кылып аткан ушундай. Стройкада бирөө өлүп аткан, бирөө ооруп аткан, жардам сурап аткан. Буларды ким ойлойт? Булардын келечеги эмне болот, урматтуу кыргыз элим? Ойлонуп атасыңарбы ошону? Булардын келечеги эмне болот? Ушул жерге мына ойногон баягы парктар же баягы кичинекей балдар ойнойчу жерлерге, домдордун алдында, үйлөрдүн алдында бар го. Ошондой жерге чыксаң, 80% кыргыздар, жаш кыргыздар. 2-1 жаштан ошол биз курактуу балдарга чейин, чоң аялдар толуп калат ошол жер кыргыздаргачы. Эгерде ишенбесеңиздер, мен бир күн телефон менен тартып дагы көргөзүп берем. Ал жерге барып, ушундай карап отурсаң, бири дагы кыргызча сүйлөгөн адамы жок, бала жок. Бардыгы чекеден орусча сүйлөшөт. Ушул кыргыздын келечеги. Ушул кыргыздын келечеги. Же тарыхын билбейт, же тилин билбейт, же динин билбейт, ушул кыргыздын келечеги. Кыргыздар кайда кетип баратабыз, урматтуу кыргыз элим? Ойлонгулачы, бир адамды шайлаганда, адамга анализ кылганда, терең анализ кылып туруп ошо шайлагылачы. Булардын келечеги эмне болот? Мен ошол балдарды эле, мен жашаган жеримде гана ошонча балдар болуп атат, кыргыз. Башка жакта канча? Новосибирде аз адам, кыргыздар аз. Башка чет мамлекеттерде канча? Мисалы Москвада канча адам? Ошолорду бир ойлонуп туруп иш кылгылачы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерден сураныч. Ар бир нерсени факты менен сүйлөгөндү үйрөнөлү, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен Талант Сагынбаев мен болдум. Дагы кийинки көрүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.